Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билип атасыздар, бүгүнкү күндө мамлекетибиз өсүп өнүгүү жолуна түштү. Бүгүнкү күндө мамлекетте 6 айлыктын эсебинен 2024 жылдын 6 айлыгында мамлекеттеги ички дүң продукциянын өсүшү, экономиканын өсүшү 8,11% түздү. Бул деген көрсөткүч 2006 жылы гана бир болгон экен, 8,12% түзгөн экен. Бир гана жолу тарыхта. Мына биз ошого азыр жетип калдык. Кудай кааласа, жылдын аягына барганда мындан дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр мамлекетибиздин бюджетин билесиздер, быйылкы жылы 605 миллиард менен кабыл алынды. Ошол 605 миллиардты быйыл жылы 700 миллиардка жеткизип аткарабыз деп атабыз. Эмдиги жылкыдан баштап бюджетибиз уже 600 эмес, 700 эмес, уже 800 миллиардка чейин чыгып атат. Бул деген ошо мамлекетибизде чоң өсүштөр. Ошол табылган акчалардын баардыгы мына мамлекеттин жыргачылыгына жумшалып атат. Мамлекетте мурда талап тоноочулук, элдин акысын, бюджеттин акысын, мамлекеттин акысын жегендер болсо, азыр андайлардын баардыгын кескин түрдө жок кылып атабыз. Кескин түрдө ошолорду азайтып атабыз. Ошондуктан сиздер дагы ошого салым кошушуңуздар керек. Ар бирибиз ошого салым кошушубуз керек.